Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, zamandaşlarım, ağalar, iniler, eceler, apalar, karındaşlar. Allah'ım tutup жатқан orozalarımızды kabul kılgan bolsun. Bilip bilbey, uşu günge çeyin kılgan kata kemçilik günölörüz Allah'ım geçirgen bolsun. Albatta günökörбүз, günölörüz köp. Бирок Аллах Таала мейримдүү зат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаина таввабун." Адам балдарынын ар бири Адам алейхиссаламдын балдары болуп эсептелебиз. Сиз менен биз ар бири эркекпи, аялбы, хаттаун ката кылуучулар дейт. Хатта дегенде мааниси жөн эле ката эмес, өтө көп ката кылуучулар. Адам балдарынын ар бири өтө көп ката кетирүүчү. Хайрул хаттаина таввабун, ушул өтө көп ката кетирип аткандардын ичинен эң жакшылары Алла Таалага көп тоба кылгандар, Кудай Тааламдан көп кечирим сурагандар, кайра Алла Таалага жалынып, жалбарып тургандар, ушулар эң жакшы адамдар экен. Демек натыйжада кандай болуп калат? Эң жакшы адам көп тоба кылган адам. Эң жакшы адам өзүнүн айыбын моюндаган адам. Ошондуктан уламалар айткан сөзү бар: Кудай Таалама жете турган жолдордун эң кыска жана эң бекем ишениктүү кепилдик алган жолдор эки жолу бар дейт. Биринчиси айыбыңызды моюндап үйрөнүңүз. Күнөөкөр экендигибизди биринчи моюндайлы. Менин жашоомдо көптөгөн ката кемчилик болуп атат деп. Экинчи жол болсо, экинчиси Аллах Тааланын алдында эми ыйлап, Аллах Тааладан кечирим сурап, Аллах Тааладан сураналы: "Я Аллахым, эмсе менин күнөөлөрүмдү кечирген, билип билбей кылган ката кемчилигимди кечир" деп Алладан кечирим сурайлы. Демек айыпты моюндап, жана ошонун алдында ошолорду эстеп алып туруп Алладан кечирим сурасак, Алла Таалага эң бат, жеңил жете турган жол мына ушул болуп саналат экен, урматтуу туугандар. Алхамдулилlah. Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бүгүнкү сиз менен биздин жолугушуубуздун негизги темасы намаз жана орозо туурасында болмокчу. Намаз деп эмнени айтабыз? Намаз бул перс тилинен сиз менен бизге фарси деп коебуз го. Фарс тилинен сиз менен бизге кирип келген сөздүк. Негизинен араб тилинде сала деп айтат. Сала дегенде мааниси Алла Тааланын мээрими деп которулат. Мындайча айтканда, бул намаз Алланын сиз менен бизге берген мээрими. Качанда адам баласынын башына бир кыйынчылык келгенде, эгерде дароо даарат ала калып, таза жай намазыны салып, Аллах Таалага Аллаху акбар деп кулак кагып, эки рекет намаз аркылуу Аллага кайрылса, бул Алланын эбегейсиз болгон мээримине келди деген сөз. Аллах Таала ушундай боорукер мээримдүү зат, эшикти ким такылдата турган болсо, эшик сөзсүз такылдаткан адамга ачылат. Ошол сыяктуу эле урматтуу туугандарым, эгерде сиз менен биз кайсыл эле башыбызга келген бир түйшүк, мүшкүл иштер учурунда, же кайсы бир ишти кылайын деп аттанып жаткан учурда, эки рекет намаз окуп, Аллахтын мээримдүүлүк эшигин такылдатып, Аллахтын алдында пенде экендигибизди көрсөтүп, кол байлап туруп, Алланын алдына дагы пенде экендигибизди дагы мыктыраак деңгээлде көрсөтүп, жүгүнүп туруп, андан деле эң мыкты деңгээлде көрсөтүп, эң биздин сыйыбыз болгон жүзүбүздү жерге коюп туруп, жерге чөк түшүп туруп олтуруп, Алланын алдында субхана роббиял а'ла сежде деп коебуз го, сежде абалында: "О Раббим, бүткүл айыптардан таза, эң улуу эгем сенсиң. Сен бардык маселелерди чечүүчү, дүйнө жүзүндөгү бактылуу, бактысыздык, өлүм, өмүр, жакшылык, жамандык, кайгы, капа, сүйүнүч, жашоо, өлүм баары сенин колуңда турат. Оору, шыпа бул сеники, жаштык, карылык сеники, бүткүл ааламды сен башкарасың" деп туруп субхана роббиял а'ла деп сеждеге жыгыла турган болсоңуз, мына ушул Аллах Таалага болгон кулчулугубуздун эң мыкты деңгээлде көрсөтүүбүз жана Алланын эбегейсиз мээриминин эшигине такылдатканыбыз. Ал эми эшик жогоруда айткандай такылдаткан адамга сөзсүз ачылып берет, Алланын мээримине качкан болуп эсептелет да.
Ошондуктан урматтуу туугандарым, Кудай Тааламды Алланы биринчи орунга коелу дегенде мааниси ушул да, эң акыркы орунга койбойчу. Сиз менен жашообузда эми Кудай менен ишибизде эле жок болуп калды чын-чынына келгенде. Колдон келген аракетти кылабыз. Менден болот деп түшүнөбүз, өзүмдөн болот, өзүм бирдеке кыламын, палан бирдеке кылып коет деп. Ар жактарга кайрылып көрөбүз да, анан акыркысы болбой калганда анан Кудай Тааламдын эшигини каккылап баштайбыз. Анан о Алла, эми сен жардам бербесең болбой калыптыр депчи. Элесеңиз бир мекемеде, мисалы ошо мекемеге сиздин ишиңиз түшүп калды да. Ошо мекеменин башчысы сиздин жакын таанышыңыз. Сиз ошого кайрылбастан эмне кылдыңыз? Эң ылдыйкы, төмөнкү адамдан баштадыңыз. Ошо жерден мисалы тазалыгыны караган, тазалаган адамга биринчи кайрылдыңыз. Анан кийин ошо жерде эшикти карап турган кароолчуга кайрылдыңыз, жардам берип койчу депчи. Ал айтты, менин колуман эчтеке келбейт, сен жогорураак кайрыл деди. Сиз барып анан кийин ресепшнга бардыңыз да, тосуп алуучуда турган ага кайрылдыңыз. Ал айтты, менин колуман эчтеке келбейт, жогорураак кайрылып көр деп. Ушинти отуруп бардыгынан өтүп, анан секретардан өтүп, жардамчысынан өтүп, анан кийин ошол мекеменин жетекчисине барып туруп, анан кийин кайрылдыңыз. Бирок ал сиздин эң жакын досуңуз болчу да. Кандай болот? Наразы болуп калбайбы экен? Ай, досум дейт да турабы? Сен экөөбүздүн мамилебиз бар го. Доспуз го акыры. Сен башында эле мага келип кайрылсаң болбой эле, мен ошо маселеңди чечип берет элем да дейт да. Ошо сыңар урматтуу туугандарым, жашообузда сиз менен биздин эң жакыныбыз болгон инналлаха валийюл муъминин. Албетте Аллах муумундардын, Аллага ишенгендердин досу дейт Кур'ан-ы Каримде. Аллах сиз менен биздин досубуз. Сиз менен биздин Кудайыбыз, жардамчыбыз, рызкы берүүчүбүз, маселелерди чечүүчүбүз, келечегибизди ачып берүүчү, сапарыбызды байсалдуу кылуучу, жумушубузду жүргүзүп берүүчү, бала чаканы тартуулоочу, ден соолукту берүүчү, оору балек кырсыктан сактоочу, рызкыны мол кылып, берекелүү, пайдалуу кылып жашоо куруп берүүчү, кадыр бартты берип даражаңызды көтөрүүчү Аллах болот, Аллах. Аллага кайрылбайт экенбиз да, Алланы таштап коюп, бардык нерселерге баш урат экенбиз, Алла жаратып койгон нерселерге баш урат экенбиз да. Анан болбой калганда анан Кудайыма кайрылып баштайт экенбиз. Бул дегени эчтеке кылбай, аракет кылбай, күрөшпөй эле жөн эле отуруп алып, Алла деп отура бериңиз деген жерим жок. Аллага кайрылып туруп, анан кийин башка нерселерди кылалы. Ар бир кыймыл аракетибизде биринчи 2 рекет намаз окуп, Аллага кайрылып, о жараткан Аллахым, өзүң мага көмөктөшкүн, ушул ишимде берекеңди бергин деп алып туруп, анан башка иштерибизге киришели деп жатам. Мына ошондо Кудай Таалам ыраазы болот. Ишиңиз бүтсө, жакшылыкка бүтөт. Ар бир нерсени кылуу биз тараптан натыйжаны чыгарат, Аллага касам, Алланын өзү гана. Натыйжа Алланын колунда. Ал кылган ишиңиздин акыбети жакшылык менен бүтөбү, жамандык менен коштолобу, буну Кудай Тааламдын тараптан чечим болот. Сиз буну башкара албайсыз. Дыйкан адам деле мисалы болгон аракеттин эмгегини кылып туруп жерге эгин себет. Суугарат, отойт, баарын кылат. Мойнунан, колунан келген нерсени. Бирок ал жактан кандай түшүм алат, натыйжа кандай чыгат, бул кимдин колунда? Бир жолу бир арстан, Токойдун падышасы, ошол арстанга бирөө келип калыптыр. Арстанга келип, анан маймыл кошуна бир Токойго барып келем дептир да. Кошуна Токойго барып келейин, менин баламды, эми сиз бул жакта падыша болгондон кийин ушу баламды карап турсаңыз деп баласыны таштап кетет экен. Анан эми аманат сиздин колуңузда, жакшы карап туруңуз деп. Анан кийин тиги маймыл кетет. Кеткенден кийин арстандын мойнунда тиги маймылдын баласы ар кандай кээде жоонуна чыгып, ал жакка чыгып, чуркап, ойноп жүрөт. Анан бир маалда асмандан бир бүркүт учуп келет да, арстандын мойнунда, жоонунда турган маймылдын баласын ошо бүркүт тырмагы менен капчып туруп алып чыгып кетет да. Анан арстан кыйкырган боюнча кала берет, аны сактай албай калат. Анан маймыл келет, апасы келет. Келип анан арстандын бетинен алат. Ай, сен падышасың го? Сен бул жакта Токойдун баарын башкарасың го? Эмне үчүн мен берген аманатты сен сактай албадың? Эмнеге буну жакшы карабадың? Десе, ошондо арстан айткан экен да, ай маймыл, туура айтасың. Мен Токойдун падышасымын, башчысымын. Бирок мен жердегилерге гана мен сага жооп бере аламын.
башкара аламын, бирок асмандан келе турган нерселерге менин күчүм жетпейт деген экен да. Асмандан келе турган нерсеге күчүм жетпейт депчи. Ошол сыяктуу урматтуу туугандарым, туура Кудай Таалам сиз менен бизге кандайдыр бир деңгээлде эрк берген, күч берген, бирок бул эркибиз деле чектелүү туугандар. Ар бир нерсени өзүбүз, жумушубуз, таанышыбыз, билишибиз кылып кете бербейт. Кудай Таалам тараптан чечим болбосочу, сиз менен биз эч качан ийгиликке, жакшылыкка жетише албай калабыз. Ошол Алладан ийгиликке жетүүнүн эң чоң ыкмасы, биринчи талабы, Алла сиз менен бизге коюган талап, бул 5 маал намаз аркылуу. Пенде экендигибизди көрсөтүү бул намаз аркылуу. Дүйнө ахиретибиздин ийгилигине кепилдик намаз аркылуу. Хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: "О Мухаммад, сүйүктүү пайгамбарым, мен сенин үммөтүңө 5 маал намазды парыз кылдым. 5 маал намаз алар сөзсүз окусун, милдеттүү кылдым. Жана өзүм менен өзүм келишим түздүм. Кимде ким эгерде 5 маал намазды өз убактында такай, сактап, жакшылап аткарып жүргөн болсо, анда өз келишимимде мен аны бейишке киргиземин. Ал эми ким эгерде 5 маал намазыны сактабаса, анда ага менин эч кандай келишимим жок. Кааласам аны кечиремин, кааласам азаптаймын" дейт. Ошондон урматтуу туугандарым, 5 маал намаз окубаган адамга алымдар айткан жакшы адамдардын алар үчүн кылган дубасы дагы тийбейт деген. 5 маал окубасаңыз, намаз окубасаңыз, ата энеңиздин сизге берген жакшы баталары дагы сизге тийбей калат дегенде маани чыгып атпайбы тыянак. Ошондон туугандарым, биринчи сиз менен биз эгерде өзүбүзгө күйө турган болсок, өзүбүзгө бир бактылуулукту каалаган болсок, анда биринчи биздин милдетибиз Аллага ишенгенден кийин, кыяматка ишенгенден кийин, дүйнө убактылуу сыноо жашоо экендигин билгенден кийин, жумуш, акча, үй, бул бардыгы зарылчылык, ал эми түбөлүктүү жашоо меники максат экендигин билгенден кийин, биринчи милдетибиз 5 маал намазды тургузалы. 5 маал намазыбызга бекем бололу. Көп нерсени деле бизден талап кылбайт. Көп нерсени деле талап кылбайт, туурабы? Мисалы, 5 маал эмне? Эртең менен багымдатта 2 рекет парз окулат. Пешинде 4 рекет парз окулат. Асырда 4 рекет, шамда 3 рекет. Куптанда 4 рекет парз. Барын чогултсаңыз 17 рекет окулат. Bir рекетти 1 минутта окуп койсо, 2 минутта окуп койсо болот. Мындайча айтканда бир жарым сааттын ичинде, урматтуу туугандарым, 30 мүнөттүн ичинде 5 маал намазды окуп бүтүп койсок болот. Калган 23 жарым саатты өзүңүз үчүн колдоно бериңиз. Жарым саатты Алла үчүн берип коюңуз. Өзүңүздүн келечегиңиз үчүн, ахиретиңиз үчүн. Туугандарым, элестетип көрсөңүз, мындай ойлонуп туруп, күзгүгө карап, күзгүнүн алдында отуруп, бир мындай ойлонуп көрсөңүз, бир тишиңиз эле ооруп калса канчалык кыйналасыз? Адам кыйынчылыкка чыдай алабы? Азапка, кыйынчылыкка сиз менен чыдай алабызбы, туугандар? Bir тиштин оорусу канчалык? Тиштин оорусу канчалык? Таң атканга чейин уктаттырбастан, уйку жок, кыйналып чыктык да. Анан эртең менен ойгонсок, тишибиз басылып калыптыр. Эмне кылабыз? Жүрө беребизби? Жок, балким жумушту таштайбыз. Убактыбызды ажыратабыз, акчабызды чөнтөккө салабыз. Өзүбүз барып кезек күтүп, тиш докторуна барып көрүнөбүз. Эмне үчүн? Себеби дагы күн баткандан кийин дагы жана оору башталат. Дагы тиш оору азабы башталат. Ошого дуушар болуп калбайын деп, болгон аракетибизди кылып, тиш тазала десе тазала, укол саям десе сайдырып, тишти үзүп саламын, алып саламын десе алдыртып, канча акча десе берип, дагы разы болуп, рахматыбызды айтып, кайра кайтып келебиз да. Эмне үчүн? Ошол оорудан кутулуп калуунун аракети болуп атат, урматтуу туугандарым. Элестетиңиздер, бул бир тиштин оорусу болуп атат. Дененин ушундай оорусу барбы? Өлгөндөн кийин деле адамды оорута бере турган. Кабырда деле адамды оорутуп атат да. Кыяматка чыкса ал жакта да адамды оорутуп атат. Денеде ушундай бир оору барбы? Жок, урматтуу туугандар. Дененин оорусу көп болсо адамды кабырга чейин алып барат. Өлүмгө чейин алып барат да. Мисалы, азыркы болуп жаткан COVID-19 оорусу менен, илдети менен ооруп калган болсо, анда таж илдетинен ооруп калган адам көп болсо өлүмгө чейин барат. Бирок өлгөндөн кийин деле оорута береби? Жок. Ал эми динсиздик оору, 5 маал намазды сактабоо оорусу, бул адамды дүйнөдө да кыйнайт. Ички дүйнөңүздө тынчтык кетет. Биринчи намаз окуй койсок. Ички дүйнөбүздүн тынчтыгы качып кетет. Жалгыз олтурганда бирдеке жетпегендей. Бир нерсе ичинде сайып тургандай, бир нерсе жетпейт. Тынчтык жок жашоодочу.
Экинчи, жашоодон берекеңиз алынат. Береке жок. Береке деп эмнени айтат? Алымдар бир сөз менен береке дегенди жашоодогу зарылчылык, муктаждыктын бүтүүнүн атыны береке деп айтабыз дейт. Бала чакадан эмнени көздөйсүз? Ошол орундалса, ошону береке деп айтылат. Жумуш аркылуу эмнени көздөп жатасыз? Ошол орундалып, жүрөгүңүзгө тынчтык келсе, мына ошону береке деп айтылат. Нерсе бар болсун, жок болсун, аз болсун, көп болсун, бирок жашоодон эңсеген нерсеңиз орундалып, жүрөгүңүз тынч, бактылуулукка, ийгиликке жеттим деген сезим менен жүрсөңүз, мына ушунун атыны береке деп айтат. Береке болмойун адамдын жашоосунда тынчтык келбейт. Мусулман адам бир нерсеге жетпей калуудан коркпойт. Бир нерсеге жетип алса өтө эле сүйүнүп кетпейт. Балким берекеге жетпей калса өкүнүп, берекеге жетсе сүйүнөт да. Бирөө дуа кылып жатат: "О Алла, о жараткан Алла, сен мага берген ырыскыңда береке бергин" деп дуа кылды да. Бала чака ырыскы, аял, күйөө ырыскы, ата эне, бир тууган, достор, мекен, ден соолук, тамак аш, кийим кече, үй, уна бардыгы ырыскы. Байкуш адам ырыскынын, ушулардын баарын бере турган Алладан бир гана ырыскы деп түшүнүп алып, акча эле сурай берген адам байкушта. Рызкы десе биздин маселебизде ушул эле азыр мо кагаз эле элесибизге келип калды да, акча эле рызкы экен депчи. Рызкы деген урматтуу тууган, адамдын жашоодогу муктаждыктарын баары рызкы деп аталат. Ошо берген нерсеңде береке бер деп Алладан дуа кылып суранып атат. Алдындагы дос айтып калды: "Ай досум, сен ырыскыны биринчи сурап ал, анан ошого береке сурабайсыңбы? Биринчи ырыскы бер де, мол кылып бер деп айт, анан ошого берекеңди бер деп айтпайсыңбы?" Десе, тиги адамдын берген жообун карасаңыз айтып атат: "Ай досум, ырыскы канча жана качан, кандай жол менен бул Кудай Тааламдан чечилген маселе. Бул чечилген нерсе. Бирок негизги маселе эмнеде болуп атат? Ошол берекелүү болобу, берекесиз болобу, ушул болуп атпайбы депчи. Ушул аркылуу менин көздөгөн максатыма жетемби, жетпеймби? Балалуу, чакалуу болуп атамын. Мансаптуу, үй бүлөлүү, жумуштуу, ден соолуктуу болуп жатамын, кадыр-барктуу болуп калдым. Бирок ушулардын баары менин бактылуулугума себеп болобу же бактсыздыгыма себеп болобу? Бала чакаңыз эртең сиздин башыңызга чай кайнашка себеп болбосун. Кыздарыңыз эртең башыңызды көтөрүп элдин алдына жүрө албай калбоого себеп болуп калбасын. Ден соолугуңуз өзүңүздү жана башкалардын жашоосунун бузууна себеп болбосун. Окуп жаткан, алып жаткан илим, билимиңиз, акылыңыз элдин жашоосуну бузганга, мекенге чыккынчылык кылууга себеп болуп калбасын. Берекелүү болсун, берекелүү болсун. Береке бул намазга камтылган туугандар. Ошо намазыбызды, 5 маал намазыбызды тургуза турган болсок, көз айтып турат, убактың кетип атат, иштеп эле калбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, чарчап атасың, эс алып алсаң болот го. Эң жакшы эс алуу да намаз. Ден соолук чындалат. Бурикали уммати фи букуриха деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, сүйүктүү пайгамбарыбыз, чындыкты айткан пайгамбарыбыз айтат, менин үммөтүмө береке таңгы маалда, эртеменки маалда берилген дейт. Ошол учурда уйку менен өткөрүү, ал учурда пайдасыз күнөө иштер менен алектенүү, адамды дүйнө ахиреттин жакшылыгынан куруу жалак калдыруусу. Ошого иншалла аракет кылалы туугандарым, суранып кетебиз. Аллах Тааланын өкүмү 5 маал намазыбызды тургузалы. Ар бир намаздын убактысы келгенде бир периште келип жар салат. Тургула. Даарат алып намаз окугула. Жана күнөө кыла берип, ачык жашыруун, чоң кичи билип билбестен, ыпластык, ар кандай нерсени сүйлөп, көрүп, өзүңөрдү тозокко күйгүзөйүн деп кылып салган күнөөңөрдү намаз окуп өчүрүп алгыла деп периште жар салат экен да. Ошондо диндар, Алладан корккон адамдар турушат, туруп намаз окушат, Аллага сыйынышат. Ошонун себебинен эртеменден таң аткандан баштап пешин намазына чейин, азыр 1:30 окулат го бизде түшкү намаз. Ошо түшкү намазга чейин кылган күнөөлөрүн баары кечирилет дейт пайгамбарыбыз. Жана ошондой эле абал асыр,
Digер namazı деп коебуз. Азыр 6-да окулуп атат. Digер намазы жана шам намазы күн батканда. Анан куптан намазында ошондой эле абал кайталанат дейт. Мындайча айтканда, ким намаздарды окуган болсо, демек эки намаз ортосундагы өтүп кеткен күнөөлөрдүн кечирилүүсү экен, машаалла. Мына Алладан кечирим сурайм дегендин ыкмасы. О Кудайым, кечир деп эле, бирок кечирүүгө себеп кылып койгон нерселерди колдонбосок, бул деген айткан сөзүбүзгө өзүбүз амал кылбагандык болуп калат да. Кечирет экен. Анан кеч киргенден кийин, куптандан кийин элдер дейт, не болот? Бөлүнө түшөт дейт. Кээ бирлер ошол түндү жабынып алып туруп, күнөө, уятсыздык, зына, уурулук, башка зомбулуктар менен алектенип калат. Ал эми кээ бирлер түндү жакшылыкка иштетип, намаз окуп, дуа кылып, Кур'ан окуп, Алланы эстеп, зикир кылып, тесбih айтып, алар дүйнө ахиретинин оңолуусуна иштетип калат экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, сүйүктүү пайгамбарыбыздын сиз менен бизге берген насаат ошондой эле. Пайгамбарыбыз куптан намазынан кийин, эң акыркы кечки намаздан кийин, мурда, куптан намазынан мурда, шам намазынан кийин уйкуну жактырган эмес, а куптан намазынан кийин сүйлөшүүнү жактырган эмес. Куптандан кийин уктаң, тахаджудту унутпаң деп коет кыргыздарда. Мындайча айтканда, куптандан кийин дароо укташ керек, дароо уктаган аракетин кылыш керек. Азыр канча убактыбыз текке кетип атат. Уюлдук телефон, интернет, башка нерсе, ушулар нерселерге байланып калганбыз. Пайдалуу жакка иштетиңиз, бирок пайдасы, зыяны канча болуп атат, ошонун үчүн зыяндыдан сактаналы да. Алымдар да айткан, бул байлыктын мисалы, бул байлык деген өз затында жакшы эмес жана жаман дагы эмес деген. Байлыкты иштетүүчү адамдарга көз каранды болот. Бул жыландын уусу сымал. Жыландын уусуну түшүнбөгөн адам, колдонууну билбеген адам чактырып алат да өлүп калат. Ал эми түшүнгөн адам анын уусуну алып туруп дарылык касиетке колдонот. Ошондой эле байлыкты адам түшүнүп билсе, туура жакка колдонсо туура жакка, жаман жакка колдонсо жаман жакка. Ал эми сиз менен биз чыгып аткан нерселердин баардыгын алып туура эмес жакка эле кетип калып атпайлыбы? Балдарыбыздын тарбияты ошо менен бузулуп атат, ден соолугу бузулуп атат. Эртеңки күнүбүз жокко чыгып атат, түшкө чейин уктайбыз, түнү бою телефон чукулап. Пайгамбарыбыздын бир эле айткан сөзүнө келсекчи, куптан намазынан мурун уйкуну жактырган эмес, куптандан кийин сүйлөшүүнү жактырган эмес. Куптан намазды окуңуз, куптандан кийин дароо уктаңыз. Ага чейин уктап, көңүлүңүздү ачып, уктабай жүрө бере турган деңгээлге да келип албаңыз, же куптан намаздан уктабай да жүрө бербеңиз. Кечки түнкү уйку эс алуу бул башкача болот. Анан эртеси эрте менен турасыз, багымдат намазга ойгоносуз, андан кийин жашооңуз башталсачы толтура нерсеге жетишесиз. Эрте менен турсаңыз көп нерсеге жетишесиз. Ден соолук, ийгилик, бактылуулук, баалуулук, байлык бардыгы куптандан кийин дароо эрте уктоого байланган. Чыныгы ден соолуктун булагы эрте уктаңыз, эрте туруңуз. Эрте менен туруп алып бардыгыбыздын эле мисалы көңүлүбүз жок. Ойгона албайбыз. Кечкечен көңүлү жок, настроение деп коебуз го, көңүлүбүз жок жүрөбүз, чөгүп жүрөбүз, ачыла албайбыз. Маанайлуу болуп жүрө албайбыз. Бунун себеби эмне дейт ислам динде? Бунун себебин пайгамбардын сөзүнө кайрылсак, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качанда адам баласы уйкуга жатканда, анда шайтан келип туруп 3 түйүндү түйөт дейт. Түйүндүн ар бирини түйгөндө айтат, уктай бергин, түн узун. Уктай бергин, түн узун деп туруп түйүн түйүп коет экен да. Анан адам ошо менен уктай берет экен. А жок, мусулман адам ойгонсо, ойгонор замат жараткан зат Алланы атын эстесе, Алла Таала кичинекей болгон өлүмдөн сизди кайра тирилтти. Уктаганда өлүк сыяктуу эле уктап калабыз, туура? Кээде каалабасаңыз деле уктап каласыз. Ошондой эле өлүм деле каалайсыз, каалабай сиздин абалыңызды ылгабай туруп, карабай туруп өлүм келет. Машинада кетип атып уктап калып атат, бала чака үй бүлөсүнө салып алып, Кудай сактасын. Адамдын өмүрү аманат. Өмүрү аманат. Башкалардыкы деле аманат. Андай деңгээлде жүрүп негизинен уну айдабаш керек. Бул адам өз жанына кастык болуп калат. Уйкуңуз келди, уктаңыз, адамсыз, пендесиз. Шашкалактык бул шайтандан. Шашпай жумуш кылуу бул Рахмандан, Алладан. Эс алып алып деле ишти бүтүрсө болот. Биз пендебиз, биз алсызбыз. Алсыздыгыбыз бар.
Демек уйку эмне экен урматтуу туугандарым? Уйку бир өлүм сыяктуу да. Анан көзүңүздү ачсаңыз тирилип атасыз. Көзүңүз иштеп кетти, кулагыңызга үндөр угулду, денеңиз кыймылдады, колдоруңуз кыймылдады, баардыгы кайра тирилди да. Өлгөндөн кийин кайра тирилди денечи. Мына демек кичинекей өлүмдөн кайра тирилтиңиз. Ошондуктан пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ойгонгондо айтат эле: "Алхамдулиллахиллади ахяна ба'да ма аматана ва илейхин нушур." Ушундай Аллах Таалага бардык мактоолор болсун. Ал бизди өлтүргөндөн кийин кайра тирилтти, ага гана кайтарылып, бардыгыбыз тирилип кайра анын алдына чогулуп барабыз деп дуа айтат эле да. Өлгөндөн кийин кайра тирилтти, кайра тирилдиңиз. Демек пайгамбар алейхиссалам айтат: ойгонгондон кийин ким дуаны айтса, Алланы эстесе, анда шайтан түйүп койгон түйүндөрдүн бири чечилет экен да. Барып дарат алса, экинчиси чечилет экен. Келип намаз окуса, үчүнчүсү чечилет экен. Анан ошол адам кечке чейин болду, көңүлү ачык болот экен, маанайлуу жүрөт экен, иши жүрүшөт экен. Болбой турган болсо, эртең менен турганда өзүбүз билгендей эле туруп кетсек, ай дагы ушунча саат болуп калды деп, телефон чукулаган боюнча эле ошо менен эле кандай сообщение келиптир, эмне болуптур деп эле ошо менен кийинип эле дарат жок, намаз жок. Кетсек эмне болду? Болду, шайтандын баягы түйүндөрү, шайтандын кылган васваса азгырыктары менен жүрө беребиз да, адамдын маанайы ачылбайт, жакшы жакка позитивный боло албайт, жакшы жакка ою туулбайт, жамандыкты көздөй берет, жаман ой, жаман күмөн, ошо менен күнү өтөт, жашоосу ошо менен, күн менен жашообуз өтүп атат, жашообуз куралып атат, күн да демек артка кете берет ал адам. Намаз өтө чоң саясат, урматтуу туугандар. 5 мал намаз өз убактында окуңуз, пунктуальный болуңуз деген сөз. Убакытка так болуңуз, өмүрүңүздү барктай билиңиз деген сөз. Бир намазды каза кылсаңыз, өмүр бою намаз окусаңыз дагы өз маалында окугандай намаздын деңгээлине жетпейсиз. Мындайча бир жумушту кылбадыңызбы, кийинкиге калтырып койдуңузбу, болду, өмүр бою өтүп кеткен убакыттын ордуну алып келе албайсыз, ал жумушуңузду ошондой деңгээлде кыла албайсыз. Ар бир нерсени өз убактында кылып жүрүштү үйрөтөт намаз. Намаз Алланын пендеси болууну үйрөтөт. Кандай намазда Алланын өкмүн аткарып турасыз? Алланы эстеп жүрөсүз. Бирөө келип түртсө жакалабайсыз. Ошондой сезим, ошондой жашоонун тарбияты, маданияты, намаз маданияты жашооңузга да кирип келсин. Мечитте жай намаздын үстүндө гана Алланын пендеси болбостон, жумушта дагы, үй бүлөдө дагы, туугандар менен, достор менен ар бир жерде Алланын пендеси болуңуз. Намаз адамды өтө чоң философияга ээ. Тазалыкка үйрөтөт, сырткы тазалык. Кийимиңиз тазаланат, денеңиз тазаланат. Кудай сактасын, жөнөкөй айтканда намаз окуган кээ бир пенделерибиз жада калса зарасынан сактанышты билбейт. Жада калса бутунун жытыны жок кылышты билбейт, кечиресиздер. Намаз бул сырткы тазалык биринчиден. Экинчиден ички тазалык. Башка адамдарга болгон мамиледе жаман күмөндөрдөн тазалайт. Текеберленбейсиз. Кек сактабайсыз. Кечиримдүү болосуз. Көтөрүмдүү болосуз. Алла менен болгон мамиледе ички дүйнөнү тазалайт. Аллага ишенимдүү болосуз. Алланын мээриминен үмүткөр болосуз. Алладан коркосуз. Кылыш керек? Үй караңгы болуп турган болсо, урматтуу туугандарым, анда сиз менен биз трансформатордон ошол токту эле улап келип туруп, включателин коюп туруп, бисмилла деп туруп бассаңыз эле, лампочканы алып келип туруп, чыракты алып келип коюп койсоңуз, болду. Жарыктык келгенде караңгылыктын өзү жок болуп кетет. Жарыктык караңгылыкты өзү жок кылат. Ошондой эле жашообузга жарыктыктын булагы болгон жакшы нерселерди алып келе берсек, ушул жакшылыктар сиз менен бизде жамандыктардан өзү суйруп чыгат. Жаман чөйрөдөн өзү суйруп чыгат. Көпчүлүк ойлонот да, мен жумушум болбойт, намазга дал келбейт го. Намаз окуп алып деле күнөө көп ушундай акылмандарга аябай айта турган ушундай сөзүм бар да. Кээ бир акылмандар бар, угуп алсаңыздар. Өзүнө ушундай шарият түзүп алган, өзүнө эреже түзүп алган, өзүнө өзү закон чыгарып алган. Кээ бир мына көрүп атам намаз окугандарды. Намаз окуп алып деле күнөө кылып жүрөт. Андан көрө намаз окуй эле жүрө берейинчи дейт. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Каяктан мындай чечимге келдиңиз? Кимден сурадыңыз? Кайсы Куран хадис сизге ушундай жолдомо берди? Намаз окуп, урматтуу туугандар, бул өзүнүн бир милдетинен кутулуу. Анан күнөө кылып атабы, башка кылып атабы, ага өзүнчө жооп берет. Намазга өзүнчө жооп берет.
Азиретте, мисалы сиз айтпайсыз да, ашказаным ооруп калды, ошончо мен тамак жей эле жүрө берейинчи дебейсиз да. Же жеген тамагым бузулуп кетип атат, ичиме түшсө, булганып калып атат. Ошон үчүн тамак жей эле коеюн дебейбиз да. Өз алдынча амал, намаз өз алдынча амал. Анан ал мамиледе алдап коюп атат, башка болуп атат, ал өзү жооп берет ал кыймыл аракетине. Бирок намазын окуп атат да кандай болсо дагы. Абдулла ибн Курт радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду ямал кияма ас-салах, фа ин салахат салаха саир амали, ва ин фасадат фасада саир амали." Кыямат кайым болгон учурда эң биринчи пенде сурала турган, кыяматта сурак бере турган нерсеси, Алла кыл деп буйрук берген нерселерден эң биринчи сурак бере турган нерсеси бул намаз болот дейт. Эгерде намазы дурус болсо, калган иштери да дурус. Намазы бузук болсо, калган иштери дагы бузук. Намазыңыз чыкпай калдыбы, башкадан суракка өтпөй эле калдыңыз деген сөз тууганым. Ошондуктан иншалла биринчи намазды тургузгандын аракетин кылалы. Намазды тургузалы. Келиңиздер, 5 мал намаз көп нерсени сиз менен бизден. Мен чоң атам көп айтат эле, Алла кабырын нурланткан болсун. Бир кумганды көтөрүш үчүн дейт эле. 1 литр эле суу бар өз ичинде, турабы? Ошол кумганды көтөрүп дааратканага, истинжага кетип баратканда кумган менен барыш үчүн адамга өтө чоң күч керек дейт эле да. Өтө чоң эрк керек, өтө чоң күч керек. Ушуну көтөрүш үчүн менмин деген дүйнөнүн палбандары бар. Тонналарды көтөргөн, тонналарды тарткан, бирок ушул кумганды көтөрө албайт да. Ал кумганды көтөрүш өтө чоң күч керек экен. Бул дегени болду, мен жашоомду оңдоп атамын дегени. Болду, мен дарат алып намаз окуймун. Арам жашоомдон чыгамын, адал иштеп баштаймын. Арам кыймыл аракеттеринди таштаймын. Намазга көңүл буруп, намазга мээнет кыла бериңиз, айтарым. Калган жамандыктардын, караңгылыктын баарынан, ыпластын, чөйрөнүн баарынан намаз өзү сизди суйруп чыгат. Ошондон келиңиздер иншалла намазыбызга бекем бололу. Кандай чөйрөдө болбойлу, кандай жумушта иштебейли, бирок намазыбызга бекем бололу. Бир жолу бир жерге кирип калдык. Бир жерге кирип барсам, чоң кызматта иштеген байке. Анан өзүнүн ордунда отурат, офисинде. Айткан сөздү жактырбады. Эми адамдар ар кандай. Сөздү анча кабыл кылбады, анан чыгып баратып, бир интрига кылып көрөйүн дедим да, бир кызыктырып көрөйүн дедим да, анан чыгып баратып айтып койдум: "Ай байке, кандай болсо дагы сиз баягы жаңгактын ичиндеги курутка окшоп калбасаңыз эле болду" деп чыгып кетип калдым да. Анан тиги бир аз кызыгып калды да сурады: "Ай молдеке" деди. "Токточу. Кайсыл курутты айтып атасың" деди. "Кандай курут бар экен жаңгактын ичинде" деди. "Кайсыл курут" деди. Анан мен айттым: "Ушундай бир курут болот экен. Ал жаңгак жумшак болгондо тешип кирип алат экен. Анан кирип алгандан кийин ошонун ичиндеги нерселерди жеп, маңызын жеп жаңгактын. Семирип кетет экен да, семиргенден кийин багы кирген тешигине кайра батпай калат экен. Анан эми айла жок, эмне арыкташ керек, бирок арыктайм дейт, арыктай албайт, себеби кампанын ичине түшүп алган, жей турган жерге жетип алган. Жей берет, семире берет, жей берет, семире берет. Анан бир күн келет, ичинде жей турган эчтекеси калбай, анан ошол курт арыктап, кирген тешигинен кайра чыгууга мүмкүнчүлүк табат экен да, эми ошол жерден акырын чыгып кетип, кирген тешигинен кайра чыгып туруп, эки тарапты айлана чөйрөнү акырын караса, анын өмүрү аяктап калат экен. Мындайча айтканда, өлө турган учур кыш келип калган болуп калат экен да. Мен айттым: "Байке, сиздин да жашооңуз ушундай болуп калбасын" дедим да. Ал военный тармакта иштеген байке экен. Чоң кызматта экен, машалла, Алла кызматыны берекелүү кылсын. Анан айттым: "Сиздин жашооңуз да ушундай болуп кетпесин. Карьера куруп алайын, жумушума бутума туруп алайын" деп жүрүп, эми жашаймын деп жакшы мансапка жеткен учурда карасаңыз, балдарыңыздын тарбияты жок, кыздарыңыздын тарбияты жок, аялыңыз баш ийбей калган, башка болуп кеткен, эч кимди сыйлабай калган, жүрөктө мухаббат орун албай калгансыз. Жок адам катары болуп калгансыз жашоодо, акча таба турган гана бир нерсе болуп калгансыз. Ушинтип жашооңуз эми жашайм дегенде өмүрүңүз бүткөн кезге келип калбаңыз" дедим да. Десем анан жүрөгүнө тийди. Себеби военныйлардын жашоосуну билем да. Өзүм деле классташтарым бар. Анан айтты: "Туура айтасыз" деди. "Туура айтасыз" дейт. "Не кылышым керек" дейт. Анан мен айттым: "Сиз мисалы дин ар кандай болот" дедим. Эркектин дини башка, аялдын дини башка. Мусапырдын дини башка, жергиликтүү жерде жашап аткан адамдын дини башка. Кандай дейсиздер? Бай адамдын дини башка, кембагал адамдын дини башка. Алымдын дини башка,
жөнөкөй адамдын дини башка. Мисалы байлар өзүнү жөнөкөй адамдарга окшотуп жүрсө болбойт. Мен намаз окуп атам деп жүрөсө болбойт. Жок, сизге зекет парз, сизге садака парз, сизге жакшылык кылуу, кайрымдуулук кылуу, ажылык кылуу байдын өзүнүн дини бар да. Анан айттым, ошондой эле сиздин өзүңүздүн диниңиз бар. Сиз сөзсүз эле мечитке барып, ошакта 24 саат бою олтуруу сиздин максатыңыз эмес, сиздин диниңиз эмес. Сизге байланыштуу диниңиз ушул офисиңизде олтуруңуз, ушул жерде адилеттүүлүктү тургузуңуз, ушул жерде чындыкты тургузуңуз, ушул жерде адамдардын баарын укугуну сактаңыз, мамлекетибизди сактаңыз, мамлекетибизге бузукулуктар кирип келе бербесин. Ар кандай адамдардын маданияты келе бербесин. Биз өзүбүздүн улутубуз бар, өзүбүздүн тарыхыбыз бар, каада салтыбыз бар, динибиз бар. Биз ошону сактай турган бололу. Ар ким деле ээрчип алып туруп эле ар кандай парадтарга чыгып ардекени көрсөтүп, майрамдарда түрдүү аялдар биригип алып, бирөөнүн аялы айнанайын секеттен кетейин, бирөөнүн кызы, бирөөнүн карындашы, бирөөнүн апасы ошолордун алдына келип алып, жып-жылаңач эркекти тургузуп алып, ошо менен кучакташып бийлеп, бул кайсы жактын маданияты бул? Бул каяктан кирип келген маданият? Ким ушул кайсыл, ким Курманжандатка ушундай болду беле? Ушундай бир тарыхта бар беле? Уркия Салиева же макул, ошондой учурда ушундай болду беле? Кимдин маданияты болчу? Анан айттык, сиздин машалла ушул жерде кызматыңыз биздин мамлекетибизди сактаңыз. Жада калса пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, өзүнүн мекенини сактап бир түн өткүзүп койгон болсо, ал адамдын ошо уктабай өткөн көзгө тозоктун оту тийбейт деп айткан. Сиз бир аз бул жакта болуп коюңуз, кызматта деп, мамлекетим деп, элим, жерим деп, ошолорго жамандык келбесин деп туруп койгон кызматыңыз өмүр бою үйүндө жашап, ибадат кылып ыйлап аткандарга караганда артык. Себеби биз жашап атабыз, тынч үйдө олтурабыз, чай ичип атабыз сиздердин кызматыңыздардын берекетинен. Сиздин өзүңүзгө байланыштуу диниңиз бар. Жайнамазыңызды алып келиңиз, макул убактыңыз болбой атса. Бирок ушул жерде дагы намазыңызды баштаңыз. Намазга үзүр жок адамда. Үзүр жок. Эгерде туруп окуй албасаңыз, отуруп окуңуз. Олтуруп окуй албасаңыз, жатып алып окуңуз. Акылыңыз иштебей калып, же балакатка жете элек болуп, же эч бир баш колуңуз эч бир жер шал болуп, көз кашыңыздан башка эч бир жериңиз кыймылдабай калса эле токтоп калбаса намаз. Болбосо башка учурда намаздарга өкүм берилген. Катуу согуш болуп аткан учурда деле намаз окулат. Деп анан кийин өзүнө байланыштуу болгон динди айттым да. Айтсам анан сүйүнүп калды. Ой, ушундай сүйлөсө болот экен го дейт. Буякта дейт, мен алдымда дагы бирөө ошо тааныштарынан чогуу бирөө алып кирген эле. Бул келет дейт, дайыма келип алып мени мешитке чакыра берет дейт. Мешитке кеттик. Мен мешитке бара албайм, убактым жок дейт. Чындап эле убактысы өтө мындай тыгыз байланган байке экен. Ошондон урматтуу туугандарым, мындан айтайын дегеним, намазыбызды кандай шартта болбосун, кандай жерде болбосун, намаз окуганга шариятта уруксат берген. Өкүм берген, убадасын айткан, окубагандарга өтө катуу, жан чыдагыс азаптардын каргышын айткан. Ошондон иншалла келиңиздер, намазга көңүл боштук кылбайлы. Намазыбызды жашоодо тургузалы. Намаз бул сиздин бактыңыз. Намаз ички дүйнөңүздүн азыгы. Намаз сиздин жүзүңүздүн нуру. Намаз сизди кабырда сиздин шеригиңиз. Намаз кыяматта сиздин амал китеңиздин оң тарабынан берилүүсү. Намаз сиздин ошо кыяматта амалдар таразыга тартылганда сооп жагыны басып берүүчү, сират көпүрөсүнөн сизди өткөрүүчү, бейишке киргизүүчү, бул сиздин намазыңыз болот. Эң жакын сиздин досуңуз, тууганыңыз бул намаз болот. Намазды сактайлы туугандар. Намазыбызды сактайлы. Намазды бекем окуйлы иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.